Балалык меники жөнүндө айта турган болсом, мен ар бир адамга меникиндей балалык каалайт элем. Менин апамды ушундай алаканга салып жүргөн үчүн ыраазымын. Түшүнөм, акылым жетет. Апама эмне бере алдым деп ойлоносузбу? Кошомат апам ай деп чычындап ушусу айтып, эжесиңдер отуруп сүйлөшүп атабыз. Сөзсүз эле апаларды бутаксап калгыча күтүш керекпи? Ушундай табиятым атама окшошуп калыптыр, мен аны жасай албайм. Мен кайра көрбөй калуудан корктум. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналда Менин апам программасы. Менин алгачкы коногум үлгүлүү айым, эң башкысы бактылуу эне, сүйүктүү жар, мээримдүү апа Нуркыз Кадырбек кызы. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин программага. Арбагыла, кубанычтамын. Оштон кандай келип алдыңыз? Сонун. Алгач биздин студиябызга кош келипсиз да бир жолу. Анан жогоруда мен айтып өттүм. Биз бүгүнкү программада ушул апаларды даңазабайбыз. Апа деп жөнөкөй сөз сүйлөп койгонубуз менен анын ичинде канчалаган баа жеткис сүйүү, ушундайлар жатат. Ошол тууралуу бүгүн үй бүлө, эне тууралуу сөз кылабыз. Алгач эле мен сиздин ушул балалыгыңызды эске салгым келип атат. Балалыгыңыз кандай өттү? Балалыгыңыздагы эненин таасири кандай болду? Ушундан баштасак. Биринчиден ушул эненин наркын баркын көтөрүүгө, бүгүнкү күндө адам бар да адам өзгөрүлбөй турган балалык бул энеге болгон баланын урмат экендигин көтөрүүгө багытталган берүүнү жандандырып кайра чыгарып атканыңыздар үчүн коомчулуктун атынан айымдар менен иштеп жүргөн айым катары ыраазычылык билдирип өтөйүн. Балалык демекчи, балалык бул ар бир адамдын бир өмүрүнүн жазы, өмүрүнүн көктөмү десе болот да. Жаштык сүйүү бул бир июнь болушу мүмкүн, бирок март, апрель, май бул балалык да. Сонун ар бир адамга. Балалыкка кетеличи апаке, балалыгымдын бир айы деген ырлар бекер жазылбайт. Карылыгымдын бир айы, энелигимдин бир айы деген ырлар жазылбайт да. Бул ар бир адамга баалуу мезгил. Дүйнөнү таанып аткандыгың менен, күндө өсүп аткандыгың менен, келечектүүлүгүң менен сонун мезгил. Балалык меники жөнүндө айта турган болсом, мен ар бир адамга меникиндей балалык каалайт элем. Мен ата энем болуп толуп турган мезгилинде төрөлдүм. Үйдө 5-чи перзентмин. Экөө тең мамлекеттик кызматкер эле, экөө тең илим билимге басым жасаачу. Чоң ата чоң энем менен чоң өстүм. Тайата тайнем жакын турчу. Калган улуу бир туугандарым китептерде Нуржигит Кадырбековдон деле окуп жүрөсүңөр. Алардын балалыгы нурдогу, алардын термини менен айтканда мээсинен нам алып жегенге менде аябай чоң мүмкүнчүлүктөр болду. Ошон үчүн ар бир балага меникиндей балалык каалайт элем. Кээде мен балдарыма меникиндей балалык берип атамбы жокпу деген ой келет. Ошон үчүн балалыгыма барганда мен биринчи апамдан мурун атамды эстейм. Атамды быйыл 75-ке чыкмак, атамсыз өткөн 25 жыл. Мен атама эмне үчүн ыраазымын? Менин апамды ушундай алаканга салып жүргөн үчүн ыраазымын. Мен атама эмне үчүн ыраазымын? Атам бизди, кыздарды ушунчалык бир сүйүү берип, кемчилиги менен кабыл ала турган ата, таяныч боло тургандыгын берүү менен сонун эне болууга даярдагандыгы үчүн ыраазымын. Анан албетте сөзсүз апам. Мен азыр катуураак эле, каталыраак эле энеге кирем. Апамын бир үйүлүң деген эсимде жок. Антча эмес. Шапалак алып, момундай таяк алып үйлөрүн кубалайт го, акысы бар энен, бирок ошенткен эсимде жок. Таятам ошондой киши, тайнем ошондой киши. Кагылып эле турат да, айланайым, берекем, кубатым, көлөкөм. Анан биз тамашалап калабыз, балдар. Апам кокусу ооруганда келип калса, мындай ооругуң эле келе бере турган кылат депчи, эмне кыласың, жатасың, колуң кармайбы деп ушинтет депчи. Ошон үчүн мен балалыгымда ушундай бир сонун балалык берген үчүн, сонун тарбия берген үчүн эне атама ыраазычылык билдиргим келет, сонун сезимдер менен эстейм. Азыр өзүңүз дагы энесиз. Анан апаңыздын кайсыл жактарын өзүңүзгө алып, мен да ушул апамдай эне болсом деп кыялданасыз? Мен мындан бир 5 жыл мурун интервью берген экем да.
мен апамдын 30 жашындагы перзентимин, бүгүн 40ка чыктым депчи. Апам боло албай 40ка чыктым деп. Ошол эле нерсе, мен апам боло албай 45ке чыктым да. Апамдын эң негизги нерсеси жашоону күлгүн көрө алат. Бирөөнүн айдай төгүлгөн чырактай кыз экен дейт. Карасаң жөн эле кыз турган болот да. Анан апа бул тутуйган кыз экен го, соң кийин жышылып кетет. Бир экини төрөгөндөн кийин бул аябай ачылып апакай болуп кетет. Биз күлөбүз, апамдын келечегин кошо көрөт мунун депчи. Бул жакшы сыпат. Жашоону сүйүп жашаган сонун. Экинчиси, мен эмне үчүн кантип бир пайдалуу болсом экен эне атама, балдарыма депчи. Ушул алдыбыз 50дөн аштык. Эң кичинекейибиз 30дан ашты. Апам 6 баланы чоңойтtu, атам 23 жыл мурса жалгыз эр жеткирип арыбызды жайлады. Ошол мезгилде деле эми биз азыр бүгүн апаман акча сурабайбыз. Өзүнүн бизнеси бар. Бирок кеңешине, колдоосуна, мотивациясына, шыктандыруусуна муктажбыз. Кимибиздин балдары сурап, апа эмне кылчу эле тойдо? Апа эмне деп сүйлөчү эле? Апа эмнеден баштачу эле? Ошого ушундай энергия баштап, ушинте алгандыгы менен. Канча жолу кеңеш берсе, туура берген үчүн биз ошого таянып көнүп калсак керек. Кээде биз туура эмес кеңеш берип алабыз да, дарамет интуициябызга. Андан кийинкиси мындай ата энесине көрсөткөн, кайнта кайнесине көрсөткөн урматы менен балдарынын амалы менен үлгү да. Мен да ата энем ушинтип сыйлап, апам ушинтип сыйлап, балдарым вау, апам ушундай сыйлайт, ата энени ушинтип сыйлаш керек дей алабы экен деген ойдо жоопкерчилик, мындай санаркоо бар менде. Андан кийинки нерсе, апам аябай адамды алкоо боюнча, комплимент айтуу боюнча, мен айтып коем, апам комплимент айтуу илимдеринин доктору депчи. Көрсө буга эрккерек экен. Бирөөнүн жакшылыгын көрүп табыш үчүн эрккерек экен. Биз Ломоносовду сындайбыз го, көрүнгөнгө эле ода жаза берген деп. Сынаш оңой экен, жек көрүш оңой экен, жамандаш оңой экен. Азыр көчөгө чыгып, мына сиздер журналисттер интервью алып жүрөсүздөр. Мамлекеттин эмнеси жакпайт? Президенттинчи деп микрофон сунсаңыздар, ар бир адам жарым сааттан арызданып берет. Эмнеси жагат десеңиз ойлонот. Апам адамдын жакшылыгын көрө алат. Ошол нерсени көргөнөн аябай тамакты даамдуу жакшы жасайт. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеди. 24 жыл мектепте директор, 6 жыл айыл өкмөт башчысы, 6 жыл депутат болду, ишкер, ийгиликтүү. Бүгүн мындай чоң эле акчаны кармап кайрымдуулук кылат. Бирок тамак бышырып, ошону мен эненин колу деген нерсени ал баш тартып койгон жок да. Бүгүн мен коомдук ишмер катары кыздарым эржетип, силер тамак бышырасыңарбы деп калдым. Апам 75 жашында, кадимкидей агаларым да күтөт да, эч кимге от жагып бергиле, анан кармабагыла, апам өзү демдесин ашты депчи. Анын колу ошондой. Ошол жагынан үлгү. Анан бала менен мамиледеги гармония, качан болсо анын кемчилиги, трагедиясы, оорусу, жаңылыштыгы менен кабыл алуу деген мээримди үйрөнүш керек. Буга үйрөнүш керек окшойт. Кудай таала ал мээримди жөн эле бербейт окшойт да. Анан апаңыздын мээриминен, тарбиясынан сиз ушундай үлгүлүү айым болуп отурасыз да. Сиз ушул 45 жашка келип, апама эмне бере алдым деп ойлоносузбу? Ойлоном. Күндө. Жакында эле туулган күндө эми менин агаларым багат, эркелетет, ажыга жөнөттү, белек берет, машинада алып жүрөт. Ишкерлигине жардам берет. Анан биз кыздар деле анан Турцияга жөнөтүп калдык. Анан ошол жерде баягы кетип атканда бир аз аксап басты да. Ага чейин деле мына жакынкы чет мамлекеттерге көп эле алып чыгып келчүбүз. Ошондо эже сиңдер отуруп сүйлөшүп атабыз. Сөзсүз эле апаларды бутаксап калгыча күтүш керекпи? Балким карыз төлөнөт, энелерди эртерээк бир жака жөнөтүп сыйласак болбойбу депчи. Буга чейин көп эле барган, бирок өзү барчу, агаларым барчу. Анан ошо кичинекей сиңдим демилге кылып ушинтип меткенибизге аябай ыраазы болду да. Ошондон улам ойлоп койдук. Энеңдин батасын ал, энеңди оодедир, энеңдин турган жери таман жайы бейиш деген сөз бекер эмес экен да. Ошон үчүн бүгүн мен эч кимге кошомат кылбайм да. Мен эч кимди шеф дебейм. Ушундай табиятым атама окшошуп калыптыр, мен аны жасай албайм да. Жетекчи менен бир тирешишим мүмкүн, талашышым мүмкүн, бирок ой азамат деп эле бир жакын адам болуп кошомат кылып кете албай койдум. Колуман келген жок. Келсе бул сонун нерсе. Ийгиликке, өсүүгө жардам берет. Бирок апама кошомат кылам мен. Кайненеме анан апама кошомат кылам. Атам, кайнатам менен дистанцияда болом. Анан бирок кошомат кылам. Ой деп чычындап ушунсу айтып, качан сиздей болот экен, эмнеге сулуусуз, эмнеге мындай кийим депчи.
курсанын акчасы башка нерсеси бар экен, базардан кайтып келгенде энеге атага улгайганда маектешүү керек экен. Анан дагы бир нерсе, сагындымбы мен билет алып эле учуп келе бере турган болуп калдым. Апам көбүрөөк Бишкекте болот да. Баладай сагынган адатта калдым да. Анан менин балдарым студент, алар караса дагы эмне болдуңар дебей эле апам видеобуздан көрсөтчү деп эле ушинте беребиз да. Анан ал ошондон аябай рахат алат экен. Биз билбеппиз апамдын иши көп, анан бизден сагынбайт деп. Эми өзүнүн спорту бар, чайлары бар, анан машыгуулары бар. Эми YouTube каналдардан деле көрүп жүрөсүздөр, съемкалары бар, спикер катары өтөт, сабактары бар, арабчалары бар. Бирок күтөт экен ошол нерсени. Себеби анын тайнем картайып калган, татам өтүп кеткен, атам кайтыш болгон, ага мээрим берүүчү балдар экен. Биз ошону берип атабызбы деп ойлонобуз. Аракетибиз күч, ыраазычылыгын айтып калат. Силер да балдарыңарды мени кандай сыйласаңар сый көргүлө деп. Ошол үмүттөн алып караганда түзүк эле окшойбуз деген ой, үмүт, ишенич бар. Жаштык учурда мисалы эрежеге жетип, бой жетип, акыл эс тартып калганда эми баарыбыз деле мүнөз болот. Ушул бир мүнөзгө салып, апаңызды капа кылып алып, кайра кийин эстеп ыйлаган учурлар болгонбу? Болот. Менин апабыз ушундай адам, балдарына бутуна жыга чуулачуудай ушу баардык энергиясын менде эмне жүрөгүн калбыр кылып жардам берген. Ал уулбу, кызбы? Мен уулумдун үйүн кылышым керек, кызым бирөөнүн бүлөсү деген сезим жок. Уулбу, кызбы жардам берет. Бир мезгил болду, мен үйдө отуруп калдым, нянька жок. Анан кызым, сенин илим маданиятың мамлекетке керек эле. Сен жумушка чык. Мени уруша турган атаң өлүп калган. Балдарым мени эчтеке дей албайт. Атам да өтүп кетти. Апам аябай боорукер. Мен сенин үйүңө келип эле балаң карайм десе ойлоп, апам бечара кыла турган иши жок. Бекерчиликте менин үйүмө келип жашагыз. Ал үчүн ал неудобство экен. Ал ишкер, колунда 5-6 кишиси бар. Мага мээрим бериптир да. Анан ошол мезгилдерде баягы эшиктен кирип эле биринчи кызым жакшы элеби, ыйлаган жокпу деп кирчи окшойт элем да. Ошондо кичине бостойгон сууп калат экен. Апа кандай деп кириш керек да биринчи. Эми балам кичинерээк болсо сизди кыйнаган жокпу десем керек, бирок ошолорун ойлоп уялып калам азыр. Анан дагы кичинекейимде мен атама жакын болуп өстүм. Анан баягы мээңе программа болуп калат го, бул атасынын кызы, анан атасы муну аябай жакшы көрөт, анан атасы эркелетет. Эми мен анын өң келбетим анча эмес болгон экен кичинекейимде. Анан атам ушул бойдон калып калса кандай болот экен деп аябай ойлонуп, Нуркыз дебей эле Сулуу дегилечи деп, анан элдин баары Сулуу дечү. Мен мектепке барганда Нуркыз деген атын билдим. Анан Кадырбектин сулуу кызы деп койсо эле, ошо атамды жакшы көрөм. Анан сизге анча деле эмессиз. Сиз деген туугандарыңыз сыякта, мен анан биздин туугандар биякта, мен атам деп эле ошентсем анан деп апам күлүп калса жайлап койдум деп ойлоп турдум да. Ал мен азыр энемин. Ал жакпайт экен. Менин балдарым биздин өзгөндүктөр деп кыз айтып калам да. Менин сүтүм мени чоңойсо кандай, кашыман каш, кирпигимен кирпик берсем депчи. Ошол нерселерди ойлоп өкүнүп калам. Анан ажыга баратканда биз балдарыбыз бар, ишибиз бар, андай мындай деп эле агам менен кетиптир. Кийин мен кайненебизди алып барып келдик. Кайнатам менен кайненем үйлөнгөн 50 жылдыгын алып барып келдик. Ошол жерде басуу, ибадат кылуу, тирүү таяк болуу аябай керек экен. Мен ажыда умрадан өзүм барып келгенче ыйладым. Апам ушул жерде өзү жалгыз бастыбы? Ушул жерде кезек өзү туруп чайын өзү келдиби? Анан өзү барып умра кылдыбы? Анан ошондо терлеп кеткен, жанында эч ким болгон жок, жонуна эч ким салфетка, эркек баланы кыла албайт да деп эле ыйлай бердим. Азыркы ниетим кайра ажыга барам десе, чогуу барып ошол жерде суусун ташып, көтөрүп жүрүш ниетим. Насип кылсын ошол күн. Сиз айтып берсеңиз, мен дагы бир аз көзүмө жаш алып атам. Аял заты катары, кыз бала катары түшүнүп атам. Анан сиз өзүңүз ошо жогоруда кайненем деп дагы калбадыңызбы? Кандай келинсиз? Менин кандай келин экенимди кайненемден сураш керек да. Себеби ошону эмес. Мен кайненем жакшы аял экенин билем. Мындай кайнене келин мамилесинде экөө тең укуктары менен милдеттерин билиш керек. Биздин конституцияда жазылгандай улууга урмат, кичүүгө ызат деген нерсе аткарылыш керек. Келин ыйба кылып урматташ керек. Ызат кылууну кайнене унутпаш керек да. Мисалы бир нерсени үйрөтүп атканда биз балдарыбызды балчык болуп каласың, анан тапшырма аткарбасаң өпкөңдү үзүп коем, жонуңдан кайыш алам, анан көзүңдү оюп алам, китеп оку дегенде биз анын келечегине кам көрүп атабыз. Бирок басым жасап атабыз да. Кайнене деле келинди урушканда, көйнөгүңдү жуугун, уун жыйгын,
антип чачылып жатпагын, антип эриңдин каражатын чачпагын дегенде, ал болочокто жакшы болсо экен деген эле жоопкерчилик тарбиясы бирок башкача метод менен берип алат да. Менин кайненем ушул өңүттү, ушул методиканы аябай жакшы жагын өздөштүргөн аял. Балам мындай кылсак бекен дегенде, мен апамдын тарбиясынан улам, бул буйрук экенин түшүнөм. Мен кабыл алам. Ушул убакка келип мына 21 жыл болду, ай жок деп кайшайт элекмин. Акыркы чечим. Эмне таанымалмынбы, звезда болдумбу, бир мамлекеттик кызматта депутатсың, мен эшикке ошол жерге барганда от жаккыч, идиш жуугуч, эшик шыпыргычмын. Себеби ал ошентип мени келин кылып алып мүмкүнчүлүк берип атат. Балам, илим билимиңди ал, иште, болгон келсе депутат бол, илимпоз бол. Эми кайнене уулуң күйлөп койсо таасир этет да. Биз жетпей калдык эле кезинде. Жетимбиз, силер кылгыла. Биздин кол күчүбүз бар азыр. Бизге бүгүн служанка болбой эле койгула. Келип кабар алып турсаңар болду, сагындырбагыла. Мен өзүмүн атаң көз намышырын калып жетет. Болбой эле кезек менен барабыз ар жуман. Бирок ошол нерсесине мен кайтышым керек да. Мен урматташым керек да. Кайнене мен үчүн мен аябай сүйүп, ата-энемди, бир тууганымды, апамды таштап барган мырзаны төрөп чоңойткондугу менен Баложина кымбат аял. Мен да ул чоңойтуп атам. Мен кайненеме ушундай мамиле кылам, мен да 2 ул чоңойтуп атам. Ошонун аялдары мен ачуум келип кетсе кандай кылса экен? Мен туура эмес кылып напсимди алдырып койсом эмне кылса экен? Анча-мынча бир ой куштап балдарым кызганып кетсем эмне кылса экен? Деген нерсени негизинде өзүмө бучак сайып туруп чечим чыгарып ошондой мамиле кылам. Анан жакында жолдошум менен сүйлөшүп отуруп анан айтыптыр да, кээде бир нерселерди мен Нуркыздан үйрөнүп калам. Кемеңгер жагы бар деп айтып келди десе бир сүйүнөм, ой бир сүйүнөм. Анан мен жолдошум канча жыл болсо ошончо жыл туулган күндө кайненеме чалып, төрөгөн күнүңүз менен рахмат бала тарбиялаганыңызга деп айтам. Чындап эле. Ошону мен айтсам эле ал аял мени кетирбей калбайт, урушпай койбойт, чөнтөгүмө акча салып бербейт. Мен ыраазымын чындап эле. Мен ошон үчүн айтам. Менин кайненем 2 жашта апасы өлгөн экен. 18 жашында турмушка чыгып, 35 жашында 8 бала төрөптүр. Ал аял сыйлалыш керек. Анан жогоруда айтып калбадыңызбы, ошол апамды сагынганда келип турам депчи. Ошол сагынычты кантип мынтип сүрөттөп айтасыз? Энеге болгон сагыныч башкача да. Бүбүсара Бейшеналиеванын сулуулугун айкелинин ачылышында юбилейин эскерисинде Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар да, Бүбүсара, сенин айкелиң ачылыптыр, мен ошонун ачылышына баратам. Сенин сулуулугуң күн батып бараткандагы кызарганы, аны калемдин да, сөздүн дагы, кистинин да күчү жетпейт. Сенин сулуулугуң толкун көбүрөп келаткандагы шарпылдаган толкуну, аны бир дагы күчтүү фотоаппарат кармай албайт дегендейчи. Сенин сулуулугуң ошондой эми, бул айкел сенин сулуулугуң ачабы, ачпайбы мен билбейм. Бирок ошого рахмат деген сөзү бар да, мен окуган жайым бар. Сөзмө сөз айтыш үчүн мен Айтматов болушум керек да. Апама болгон сагыныч ошондой эле. Мен адабиятчымынбы, чечендик өнөр боюнча, эл алдына чыгуу боюнча 20 жылдык тренеримби, көптөгөн журналисттердин устаты болгон 20 жылдык тажрыйбасы бар тележурналистминби, ой, мотиватор, сонун сүйлөйсү жеке дедиби, илимпозмунбу? Мен апама болгон сагынычым менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон сүйүүмү айтууга сөз жок. Жок башка. 2 кишинин курбандыгын салып бизди чоңойтtu апам. Атам 2 эсе оор жүк тартты. Ал 2 эсе оор мындай чоң сый көрүш керек. Атага берилчү сүйүүнү дагы, апага берилчү сүйүүнү да алыш керек. Мен ошону берип атамбы деген гана нерсе. Анан ушундай мезгил болду, пандемияда апам 2 тараптуу 70% өпкөсү кагынып жатты. Анан айтты, эми жамандыктан, жакшылыктан үмүт үзбөгүлө, бирок дуа кылып тургула депчи. Анан ошондо мен балдарым кичинекей, өзүм деле жумуштамын, штабта иштейчүмүн облустук. Анан Нуржигит агам барса, кирбей мага кирсең, энелик ыраазы болбой коем десе, анан ал кабыл алыптыр. Анан мен муну билдим дагы, дарыгерлерге дарап кирип чыгышым керек эле. Айтты, 2 күндөн бери апаң суктабай атат, себеби жанындагы аял өлүп калды деди да. Коркуп калды деди. Анан мен кирип бардым. Tavına cılınayınca aldığına cadılın alapo aldıylı ruğayınca Албетте эне болгон сүйүү aldıylı ruğayınca башкача.
мамыктай жумшак койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү мен кайра көрбөй калуудан корктум. Түшүнөм, акылым жетет. Мындай Кудай таалап пешенебизге жазган болсо, баарыбыз кетебиз бир күнү. Болгону ошол күндүн келишинен корктум, анан экинчи көрбөй калуудан корктум. Мен ошондон көрө көрбөй калып, ал кетип калгандан көрө мага кирип ковид жугушун кааладым. Врачтар урушту, кубалап чыкты. Бирок апам тамакты күтүп турган экен, апа дарылар жоголуп атыптыр. Бери мындай тосмого чейин чыгып турасызбы? Мен бербейм, азыр дароо алып алам дедим да. Кечеги дарыңыз жоголуп кетиптир деп алдадым. Ошол жерге келген экен. Анан ачки тагып турам. Анан апам мени көрдү да ыйлайт. Анан врачтар айтты, ошол күнү апаң уктады, анан аягы жолуна түштү депчи. Көрсө, ал деле уктап калып, кайра ойгонбой калып, бизди көрбөй калуудан коркуптур. Ошол. Жогоруда ошол бир топ эскерүүлөрдү эстедик, көзүбүзгө жаш алдык, кубандык. Албетте бул жаштар кубанычтын, сүйүнүчтүн жашы болсун. Ооба. Анан мындай учур болот го, баягы бир окуяны эстегенде, баягы эненин кадырын түшүнүп, эненин баягы сага болгон сүйүүсүн түшүнүп, аябай бир жагымдуу учурларды эстейбиз да, андай учурлар көп эле болот. Сиз кандай учурду ушундай бир жагымдуу учур деп эстейсиз апаңыз менен? Кудайдын кулагы кубансын, жагымдуу учур өтө көп. Кээ бир киши айтат, балалыгымда мен чектөөчү программаларды берип коюптур, балалыгым уурдады, капа кылды, апам ушинтип, сен колуңан келбейт, кеңкелессиң, сени эре албайт деп жүрүп эле мен ушинтип мээме программалар жазылып, тагдырыма таасир этти деп айтышат да. Дем берүү, кабыл алуу, түшүнүү боюнча апам үлгү. Анан өзгөчө мен баягы ыраазы болуп, мындай өзгөчө ыраазы болгон жерибиз мындай болду да, мен 6 жашта менден кийин апам 1-2 жолу катар жумуш боюнча төрөдү дагы, анан чала төрөп, эгиз төрөдү, жалгыз төрөдү, анан баягы сүт кайттып, убакты болбой ушинтип, анан онкологиялык жараптан көкүрөгүнөн учетто туруп калды. Мен ошондо бир 6-7 жашта элем. Жылда атам Москвага алып кетчү, дарылатканычы. Күздү жаман көрчү элем, себеби күздө апам кетип калчу да, ошо 15 күнгө курортко алып беришчү. Анан сиңдим боюмда болду. Анан сиңдим апамдын боюнда болду, эң кичинекей менден сиңдим 12 жаш кичине. Ошол мезгилде атам ооруп калды, боордун өнөкөт оорусу менен. Анан ошолго барып жүрүп, баягы менин оюмча сактанганга көңүл бөлбөй калган окшойт да. Кудайдын буйругу. Анан ошол сиңдимди төрөгөндөн кийин анан аябай ойлонду да апам. Мен төшүмөн онкологияда турчу элем. Ушуну барып атаң кичине жакшы болуп калса, баланы мынтип коюп барып текшерилип келгенде дем алды, ошто текшерчү андай жабдуу. Биз эми айылда турабыз. Анан келип барсам, эже, көкүрөгүңүздүн кайсынысы эле ооруйт эле деп таппай коюшуптур да. 10 жыл учетто турган аялды, 6 жыл учетто турган аялды. Мен ошондо 12 эле жаш болчумун. Сүйүнгөнүмө укмуш эстеп калдым да. Демек апам оорубайт экен депчи. Андан кийинки нерсе, мен июнь окуясында боюмда бар эле. Анан катуу баягы жабыркап, чочуп калдым дагы. 41 неделяга чейин балам төрөй албай кызым боюмда жүрүп калды. Анан ошондогу мен уктасам деле уктайт, көзүң карайт, эми баягы боюнан түшпөсүн деген дары ичип, анан мен төрөй албай жүрүп калдым да катуураак. Түнү менен дуба кылат. Орозо мезгил болчу. Эртең менен туруп эле менин ичим карайт. Баягы ушинтип ойлонот. Мен бала төрөйм деп атам, ал ага өзүнүн баласы мен. Ошондогу мээрими. Мен иштеп жүрүп, жүгүрүп жүрүп, 3төн жерге иштеп, ошондо отурдум да мен апам менен сүйлөшүп эле экен көптөн бери. Ошондо сүйлөшүп, сырдашып отуруп, убактың кенен болуп калыптыр, мен менен сүйлөшүп калды, бир сүйүнүп. Анан ушундай эртең менен туруп, орозодон кийин оозун жаап туруп, бүгүн кичине бышып калыпсың балам деп батасын берди. Мени кесебиз деп аткан ичибиздичи, сен эми плотуң чоңураак, айыңан өтүп кеттиң деп. Анан мен бардым, мен 1 саатка жетпей төрөдүм. Мен ошондо эненин дубасы кандай кабыл болорун көрдүм. Бул ар кадам сайын. Мынтип айтсаңар күн кечке жетпейт.
ушундай көп. Анан бир нерсеси акырында кайненеси, апамдын кайненеси, менин чоң энем, атам өтүп кетти, анан буту баспай калды да, анан келиндер кезек менен алып кетип бакчу да. Анан ошондо апама келгенде баягы экөөнүн көрүшкөнүн, сүйлөшүп отурганын, эми сара кылдырат, көтөрөт, тазалайт баягы. Ошондо апам деп күлүп кылгандарын биз болсо окшойбуз да, кускубуз келип. Ошолорун көрүп, ушул аялдай болуш менин колуман келет экен деген жоопкерчилик пайда болду. Анан жаңы турмушка чыкканда жолдошум менен тирешип калдым. Мен деген звездамын, мен деген телевизионщикмин, ой, мен деген университетте замдекам, сен жаңы бүткөн врачсың деген сезим менде жашайт да, оозум менен айта албайм. Анан тирешип, арызданып калгандан айтты, мен уялып атам кызым деди да. Мен улантпан ар жакка, мен уялып атам. Неге десем, мен ушундай кыз тарбиялаганыма уялып атам. Атаңар өлүп калып, мен силерди жакшы тарбиялай албаган окшойм, уялып атам деп эле басып кетти да. Анан мен жинди экен апам, мага караганда күйөө баласын жакшы көрөт экен деген ойдо көрсө бул методика экен. Мага жоопкерчилик жараттыр да. Азыр мен ушундай эне боло аламбы деп ойлоном. Анан кокусунан бир эжем бир илгери бир кайын журтум аны мынтип барып кече конок келип, мен оозум бош билесиңер. Айтып салам эртең, мага кайын журтуңар айтып келбегиле дейт да. Ошо менен апамдын оозу бош, анан айтып салса шермендебиз чыгат деп эч кимибиз айтпай калыппыз азырчы. Эже сиңдилер күлүп калабыз. Биз чогулганда эне сиңдилер отуруп алып сырдашат го. Бизде мындай. Анан апам айтат, паланча деген мамлекеттин президенти момундай бир жолуктагы аял экен, өтө ыраазы болдум. Кече баланча устазына сабак барсам, силерге айтайынбы, ошондон бөлүшөйүн. Биз айтам деп, биз качан кырып бирөөнү ушактайбыз ай. Эне кыз болуп депчи. Ошондой ойлорунан дайым менин жүрөгүм жылыйт. Үлгү алам, мотивация алам. Кудай таала өмүрүн узун кылса экен дейм. Анан азыркы учурда жаш энелерге, болочок энелерге эмне дейт элеңиз? Болочок энелерге биздин аял киши вообще эле адам эки табияттуу болот да. Биринчиси Кудай таала берген биологиялык адам барды өзгөрүлбөй турган, жер үстүндө планетада адам жашай турганда өзгөрүлбөй турган табиятыбыз. Ошол эле маткабыз, ошол көкүрөгүбүз, ошол кашыбыз, ошол ыйлактыгыбыз, ошол эмоционалдыгыбыз, ошол мээримдүүлүгүбүз. Ошондой. Ошол өңүттөн алып караганда биз эне болушубуз керек. Жакшы эне Кудай таала берсе. Төрөгөн эне болот, төрөбөгөсө дагы, Кудай таала ал нерседен чектеп койсо дагы, багыбал эне болгондор бар. Кандай мээримдүүлүк, ол төрөгөнгө караганда эки эсе батырдык. Ошол эне болууда балдарыбызга жүрүм турумубуз менен үлгү болушубуз керек. Өзүбүз шалтактап, сигарет чегип, уктап, ар ким менен айтышып, аңкылдап, ата энебизге зат көрсөтпөй, күйөөбүз менен урушуп, анан балдарыбыздан сонун бол деп талап кылганга акыбыз барбы? Ошол. Баланы тарбиялагың келсе, өзүңү тарбияла дейт. Экинчи табиятыбыз бул адам эволюциясы деп коет. Бүгүнкүдөн эртең өнүгүп турат. Биз айтабыз, 15 жыл мурун биздин айылда бирөө деле телефон бар эле, анан эме мобайл чоку деп койчу элек десең, балдар üşөнбөйт да, кой ай депчи. Жол болсо бизде эжекелер бир койсо унчукчу эмеспиз, чокусуз томуйт эле чапчы деп президент айтса да балдар таң калып атпайбы? Ошол коомду табигый түрдө аң сезимден өнүкмө бул эволюция. Революция эмес, эволюция. Ошого жараша биз ылайыкташып туруп өнүктүрүп турушубуз керек. Бүгүн бала могу бизге караганда смартфондун мүмкүнчүлүгүн тандап атабы? Анда ошол смартфондун мүмкүнчүлүктөрүн мындан кызыктуураак болуш үчүн жана бул аркылуу эмнени балага бериш үчүн, же бала экранда көп отурбаш үчүн чектеп коюш үчүн биз билишибиз керек. Z муундагы бала кандай, же 10 жыл мурун адабият менен тарбияласак болобу? Баланын тапшырма окуш үчүн биз ага кеңеш бериш үчүн биз бүгүнкү мектептин материалдары менен тааныш болушубуз керек. Балага укуктук маданияттын маалымат бериш үчүн экөөбүз конституция окушубуз керек. Жок ал. Бизде эмне болот экен, деп коебуз да, анан балдарыбыз билимдүү болушун каалайбыз. Өзүбүз телефон чукуйбуз да, китеп оку, эртең бомуш болуп каласыңбы дейбиз. Анан апам окуп отурбайбы деген нерсе болот. Ошон үчүн татыктуу эне болуш үчүн өзүбүз өнүгүп туралы, бул биринчиси. Экинчиси, бирөөлөр бизге кылган мамиле, бул өзүбүзгө кылган мамиленин отражениясы, чагылуусу. Өзүңө кылган мамиле өзүңдү өнүктүр, өзүңдү урматта, өзүңө жоопкерчилик ал, өзүңө чечим сал, башкаларды урматта, билөр үчүн тилектештик билдир, бирок өзүңө дагы ден соолугуңа, сырткы келбетиңе, илимиңе убакыт бөлүнүр. Кээде ушундай бир носки жууганга өзүбүздү арнап калабыз да. Анда элдерге айтабыз, мен носки эле жуугучумун, менде эмоция жок, жеке кабыл алым жок, мен ушундай кабыл ала бер деген ишаратыбыз. Ошон үчүн бар жогун баланстуу кылсак, өзүбүзгө болгон мамилени өнүктүрүү, билимди жакшыртыш үчүн сулуу болууга, мыкты болууга аракетибиз менен ишара берсек. Андан кийинкиси тилектештик кылсак. Кудай таала ушундай кудуреттүү, чебер, адилеттүү, мээримдүү карап турат.
мен сиздин ийгилигиңизге көрө албай кала турган болсом, бул көрө албай атат, значит буга ийгиликтүү болсок, ийгиликтүүлүктү көрсөк капа болот экен бул деп бизге ийгилик бербейт. Мен сизге суктана ала турган болсом, бул жакшылыктуу сулуулукту көрсө суктана ала турбайбы деп ошол ийгиликти бизге да берет. Ошон үчүн ар кандай көрө албастык жана таңдаштыкты суктануу менен шыктанууга бура алсак, ушул нерсени айтам. Рахмат. Эфирдин соңунда сизге ушул мүмкүнчүлүк бергим келип атат. Апаңызды таң азаладык, эстедик, дагы бир жолу экран аркылуу камерага карап апаңызга болгон сүйүүңүздү, сезимиңизди бир мүнөттө айтсаңыз. Нуржигит Кадырбековдун апама арнаган ыры бар 50 жылдыгына. Оорусак түшө калып, жашың төгүп, өзүңдөн бизди кыйла кымбат көрүп. Жасаган эмгегиңе ченем жетпейт, өстүрдүң түн уйкуңду төрткө бөлүп. Ай жокто түн караңгы аалам көрксүз. Ааламдын башайгы болбогондой апаке менин да сага деген сүйүүм чексиз деген ырсаптар бар. Ушул ырсаптарында айтылгандай, апа, биз эн ата тарбиялоого акыбыз жок, андай мүмкүнчүлүк да жок. Бирок Кудайга мен жакамды муунта бейсеп шүгүр айтарым, сизде эненин перзенти кылгандыгы жана ошонун тарбиясын алууга мүмкүнчүлүк болгондугу. Экинчиси, атабыздын жашы кыска болсо дагы Кудай таала пешенебизге сиздин мээримиңизге бөлөп, тарбияңызга, кеңешиңизге берген ушунча жылдык мүмкүнчүлүгү узак жашаңыз. Андан кийинкиси, ар бир адамды өзүндөй сүйүү менен кабыл алган жүрөгүңүз үчүн Аллах Таалактан узун өмүр, бекемден соолук, бактылуу карылык, жүрөгүңүзгө тынчтык жана эки дүйнөлүк бакыт каалайм. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Рахмат, Нуркызайым. Аз да болсо ошол дил маек болду деп билем. Апаңыз оорубасын, узак жашасын. Жогоруда айткандай, жараткан узак жашоо берсин, ден соолук берсин. Дагы бир жолу биздин эфирге куш келипсиз, студиябызга куш келипсиз. Буюрса дагы мындан аркы жакшылыктарда гана жолугушуп, маектешип жүрөлү. Рахмат, ар бир апа бактылуу болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин апам программасынын бүгүнкү коногу Нуркоз Кадырбек кызы болду. Дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аман туруңуздар.